Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ОИРТ боюнча биринчи турдун жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайга өзү тандаган адистик боюнча окууга өтпөгөндүгүн текшерүү жана ошол адистик боюнча окуй тургандыгын жана окубай тургандыгын тастыктоо боюнча болмокчу. Ал үчүн биз Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Google Chrome'ду ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. 2020.edu.go.kg деп жазабыз. Андан кийин Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда сайттын башкы бети ачылат. Бул жерде биз жогорку окуу жайларга өтпөгөндүгүбүздү текшерүү үчүн бул жерде жождор дегенди тандайбыз, же болбосо бул жактан тандасак да болот. Жождор дегенди тандаганыбызда бизден ушундай бет ачылат. Бул жерде биз кайсы аймактагы окуу жайга таштаган болсок, сертификатыбызды, талонубузду анда бул жерден фильтр деген басабыз. Бул жактан аймакты тандайбыз. Бишкек тандайбыз. Мисалы, Бишкектеги окуу жайларга таштаган болсок, андан кийин бул жерде мисалы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине сынакка талонубузду таштаган болсок, ушул жерди басабыз. Окуу жайдын аталышын басканыбызда окуу жайдын башкы бети ачылат. Бул жерде факультеттердин тизмеги турат. Бул жерден мисалы карап көрсөк, биология профиль күндүзгү контракт план боюнча 20 абитуриент кабыл алыш керек экенде, бул жерде биринчи турда 42 абитуриент документ тапшырыптыр. Ушул жерден 42 абитуриенттен кайсы абитуриенттер ушул адистик боюнча биринчи турдун жыйынтыгы менен сынактан өткөндүгүн көрүү үчүн бул жерден көрүү дегенди басабыз. Көрүү дегенди басканыбызда бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерде мына 42 абитуриент тапшырыптыр. Бул жерде бардык 42 абитуриенттин жашыл менен белгилеген, 42 абитуриенттин сунуштама берген. Бул жерде 20 абитуриентти жирный шрифттер менен бөлүп көрсөтүп коюптур. Демек ушул 20 абитуриент биринчи турдун жыйынтыгы менен ушул окуу жайга сынактан өткөн. Демек бул абитуриенттер эгерде ушул адистик боюнча окуй турган болсо, өзүнүн окуй тургандыгын же окубай тургандыгын тастыкташ керек. Ал эми кийинки факультеттерди карап көрөлү. Мисалы, биология бюджет дейт. Мисалы, бул жерде табигый илимий билим берүү профиль химия бюджет дейт. Химия факультетин карап көрөлү. Бул жерде 5 эле абитуриент кабыл алыш керек экенине, бул жерде 18 абитуриент документ тапшырыптыр. Бул жерден көрүү дегенди баса турган болсок, мына бул жерде Бишкек шаары боюнча 2 абитуриент сынакка катышкан, бирок алардын бирөөсү сунуштама берген. Ушул биринчиде турган абитуриент биринчи турдун жыйынтыгы боюнча сынактан өткөн. Ал эми бул жакта кичи шаарлар боюнча ушул абитуриент сынактан өткөн. Төмөн жакта ушул айыл боюнча ушул 2 абитуриент сынактан өткөн. Бул жакта тоолуу аймактар боюнча 1 абитуриент сынактан өткөн. Ушул жашыл болуп тургандар биринчи турдун жыйынтыгы менен сынактан өткөн абитуриенттер. Мисалы 1, 2, 3, 4, 5. Азырынча 5 эле абитуриент болуп калыптыр. Бул 5 абитуриент өтүптүр. Мына 5 абитуриент кабыл алат экенине 5 өтүп турат. Бул абитуриенттер эгер окуй турган болсо, окуй тургандыгыны же окубай тургандыгыны тастыкташ керек. Мисалы, бул жерден кийинки факультетти карап көрөлү. Мисалы, география, экология жана туризм факультети дейт. Бул жерде абитуриент мына табигый илимий билим берүү профиль география бакалавр контрактка документ таштаган. Мисалы, бул жерде 20 абитуриент кабыл алыш керек экенине биринчи турда 4 эле абитуриент документ таштаптыр. Буларды көрө турган болсок, ушул 4 абитуриенттен биринчи турдун жыйынтыгы менен сынактан өткөн. Бул абитуриенттер дагы өздөрүнүн окуй тургандыгын же окубай тургандыгын тастыкташ керек. Кантип тастыктайбыз? Тастыктоо үчүн башкы бетке кайтып барабыз. Бул жерде
кирүү деген баскыч бар. Кирүү деген баскычты басабыз. Бул жерден абитуриент дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерге абитуриент өзүнүн сертификатын номерин жазат. Андан кийин пароль деген жерге паролун жазат. Андан кийин бул жерден кирүү деген баскычты басканда абитуриент өзүнүн жеке кабинетине кирет. Бул жерде жожду тандоо дегенди басат. Жожду тандоо дегенди басканда бул жерде абитуриент демек ушул окуу жайга Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин география, экология жана туризм факультетинин география адистиги боюнча документ тапшырыптыр. Контрактка бул жерде сунушталган деп турат. Абитуриент тастыктады деп турат. Жана тастыктадык эле. Эгерде абитуриент ушул окуу жайда окуй тургандыгын тастыктоо керек болсо же окубай тургандыгын тастыктоо керек болсо, бул жерден тастыктоо дегенди басат. Андан кийин басканда бизден ушундай терезе чыгат. Урматтуу абитуриент, сиз өзүңүз тандаган адистикте окуй турганыңызды тастыктаганга даярсызбы дейт. Эгерде абитуриент ушул адистик боюнча окуй тургандыгын тастыкташ керек болсо, анда бул жерге ооба мен тастыктагым келет деген жерге галочка коет. Андан кийин макул деген баскычты басат. Эгерде бул адистик боюнча окуусу келбесе, анда бул жерден жокко чыгаруу дегенди басып коет. Кээ бир абитуриенттер эки адистик боюнча сынактан өтүп калышы мүмкүн. Мисалы, бири бюджет, бири контракт болуп. Эгерде бюджетке окуй турган болсо, анда контракт бөлүмүнө тапшырган адистик боюнча ушинтип жокко чыгарып коюш керек. Азыр биз бул жерден окуй тургандыгыбызды тастыктоо үчүн бул жерге галочка коюп туруп, макул дегенди басып коебуз. Демек, бул жерден абитуриент тастыктады деп чыгып калат. Биз тастыктагандан кийин бизге билдирүү келет. Ошол билдирүүдү жеке кабинеттен кийин карап коюшубуз керек.